Кыздар, мен бүгүн мындай Pinterest деген сонун программа жөнүндө айтып берейин дедим. Приложение мына аябай силерге керек болот. Мисалы үчүн мен абдан көп пайдаланам. Googleга караганда Pinterestке көп киремин. Pinterestте бүт идеяларды алсаңыздар болот. Pinterest'тен бул как шпаргалка силерге да. Мисалы үчүн ошол эле актуальныйга обложка издейм десеңер, силер иконки деп жазсаңар, актуальныйды дагы иконки для stories деп айтат. Они маленькие, круглые, поэтому они иконки деп аталат да. Иконки для stories десеңер эле монтип толтура сонун варианттар чыгат. Мисалы үчүн сиз фуд блогер болсоңуз, ушундай тамак аштын сүрөтү менен алсаңыздар болот. Азыр ушундай картинкалар да мода болуп атат. Муну бул 3 точканы басып туруп эле скачать изображение десеңер, изображение скачано в отличном качестве болот да. Эгерде сиз визажист болсоңуз, мына иконки для stories стильный деп бөлүнүп атат. Мына черный десеңер, черный чыгат. Мына азыр мына ушундайлар мода болуп атат, моундай однотонныйлар, нюдовый оттеноктор. Прайс-лист на услуги визажиста. Так, стильные иконки, черные для stories. 2021-де модада болуп аткан stories иконкалар мына ушулар экен. Мына азыр могу действительно могу сонун да, ушундай сыяктуулар аз мода болуп атат чынында. Так, иконки для stories. Деп карап кете берсек. Бул жактан дагы панель чыкты. Мына Instagram оформление, арт иконки для stories деп. Мына ушулар азыр стильный да. Мисалы үчүн сизге сиз визажист болсоңуз же наращивание ресниц кылсаңыз, сиз жазасыз иконки для наращивания ресниц дейт. Мына өзүндө деле бар экен. Бул жактан издеп карап көрөсүз. Иконки для визажиста. В общем, аябай көп да. Аябай көп. Каалаган иконкаңызды алып туруп, сону кылып жасап койсоңуз болот. Стильный иконки. Бул мен такыр эмемен кетпей койду. Скачать изображение кылып туруп, азыр алмаштырып көрөйүн. Так. Редактировать актуально. Бул сүрөт мага жакпайт. Мен добавить дейм. Эмнелерди добавить этем өзүм жөнүндө. 2017-жылы стористер пайда болуп баштаганда эми стористен көп нерсе мен тартпайм. Аябай стористи көп тартчумун. А себе деп, мына ладно, мондай бир киргизип коеюн. Мына ошол эле фон для блогов деп туруп, өзүмө жаккан фонду таап алып туруп, азыр ошону жазаймын. Так, бул жерде мен киргизген стористи удалять ете салайын. Акыркы сторис. Я хочу удалить. Беш киши блогерге таңдаптыр. Көп адамдар ушу блогер, өзүнүн сүйгөн блогерине реклама бергилери келе берет да, таң калышты. Так, мен семейный сүрөттөрдү только близким друзьям деп редактировать этим элем. Туугандар гана көрсүн деп. Я хочу немножко отредактировать здесь, добавить друзей. Ай-яй-яй. Близкие друзья у меня только 3 человека. Я хочу добавить. Так, короче, я хочу добавить. Стористин ушундай силерге там эч кимге көргүңөр келбесе, же болбосо ушундай СММ жумушту баштайын деп атып уялып атсаңар, же психолог, же бир любой нишаны баштаган уялып атсаңар, анда өзүңөрдүн тууган боло, кайын журтуңарды дагы скрыть деп туруп коюп койсоңор болот сториске. Ошондой функциясы бар. Азыр мен силерге сабак жүктөгөнгө фон таптым.
фонду киргиздим. Ушул фон жакты мага. Мындай кылып коеюн. Анан жазам. 3-күн. Фон ак болгондуктан мындай кылып. 3-күн. IGTV видеода всегда обрезка болуп калат. Stories. Актуальные stories. Үстүн мына басканда өз эле мындай. Мына үстүнө бул жерден басып койгондо өз эле мынтип түзөлүп калат. Кара кылдым. 3-күн. Stories, актуальные stories. Дагы эмне кылдык? Pinterest кылдык, Pinterest өзү кызыл программа го, ошон үчүн Pinterest деп коеюн. Анан муну мен кетирбейм подписчиктериме. Эчнакай кетирип муну мынтип обработка деп туруп сохранить этип алам. Болду, X'ти басам да чыгам. Кеттик.